негизи канча жалпысынан адамдар иштейт темир жолунда бүгүнкү күнү? Канча вагон иштелип жатат бүгүнкү күнү? Канчасы иштен чыккан, канчасы темир болуп мындай лом катары кете тургандар бар? Жалпысынан канча жаңы вагон алынды? Жүк ташуучу ушу боюнча кыскача жооп берсеңиз. Бизде андай дейин, ДСП барды, бизде стратегический объект, кат түрүндө сизге көрсөм болобу? Темир жолду канчага баалайсыздар? Негизги мындай общий мындай турган стоимость баардыгы ушу иштелип аткан, иштелбеген боюнча канча миллиард сомго баалайсыздар? С учетом реализации программы развития до 2026 года мы планируем до 10 миллиардов увеличить основные фонды, если будут определены источники финансирования. Вот такие планы у нас сейчас. Мирлан Исаповичке өзүнөн сурайын дедим элем. Кече мен интернеттер окуп калдым, акционердик коомго жеке менчикке өткөзөбүз деп атат да. Стратегический жерди. Силер кайсыны эмне негизинде буну жеке менчикке өткөзүп бергенге шуулданып калгансыңар? Баягы акционирование деселе биякта бул маселе баягы сатып же болсо баягы жеке менчик колго өткөрүлгөн маселе эмес. Биякта ошол эле акционердик коом болгондон 100% мамлекеттик пайыз болот деген. Бул жерде бул кадам жеке сиздерге чыккан адамдардын, кызыкчылыгы бар адамдардын, бул стратегический жер. И самое главное для привлечения инвестиций, допустим, азыр ГП десең бирде инвестор келбейт. Жок, силерде азыр акцияларын сатканга мүмкүнчүлүк болуп атат да, чынбы? Ошол жерде азыр бүгүнкү күнү 1%ке отурган адамдагы 1%ин илешип калган адам да бул жерде чоң пайда табат да. Эмне үчүн мамлекетке түздөн түз түшө турган маселени силер ошол нерсеге алып барып атасыңар? Бул стратегиялык баягы абалы эч кандай алынбайт. Бул кандай формада болбогон күнү дагы бүгүнкү күндө акционердик коом болобу, мамлекеттик ишкана болобу, стратегиялык өзүнүн өзгөчө наамы ал эч кандай алынбайт. Урматтуу депутаттар, булар менен эми сөз жок, буларга бир айткан менен дагы мен өткөндө Бакировдун ФОГИ боюнча дагы депутаттык комиссия түзүп, булардын ишин текшерүү маселесин дагы көтөргөнмүн. Парламентте бул жыйын боюнча каралып аткан болуш керек. Эртең акча түшө турган темир жолдорубузду бүгүнкү күнү ушундай акционерлик коом түзүп, акциясын сатып, ошол жерде мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Бул мен айтат элем, бул жакшы нерсе эмес. Буну жалпы коомчулук буга мүмкүнчүлүк дагы бербеш керек. Ошонун арасында ар бирибиз биз элдин атынан депутат болуп келгенден бул маселеге жол бербешибиз керек.